7 каналдын редакциясына Чолпон Ата шаарынын тургуну Мамбеталиев Асель жана Таалайбеков Талантбектен 2 арыз келип түшкөн. Мында 2 жаран Чолпон Ата шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан мурунку Бермет, азыркы Конак соода түйүнү жана кафесинин ээси Коңурбаева Садияга карата журналисттик иликтөө жүргүзүп берүүнү суранышкан. Мында Мамбеталиев Асель өзүнүн үй бүлөсүнө таандык турак жайына Коңурбаева Садия соода түйүнүн өтө жакын салып салганы айтылат. Бул чоң имарат коңшусуна өтө көп ыңгайсыздыкты жаратып, үй бүлөсүнүн кирип чыгуусуна тоскоол болуп калган. Мен Мамбеталиева Асель Жеңишбековна ушу Чолпон Ата шаарынын тургуну болом. Ушу 2012 жылы бул имарат салынып, аябай жабыштырып салышып, аябай көп коопсуздукту келтирип атат. Ошо менен бирге азыркы убакта ушунун кожоюну Коңурбаева Садия бизди да сотко берип, выселенияга берип атат. Андан кийинки көйгөй иш жабыштырып салган. Бул жерден бизге машине, унаа, скорый помощь, пожарный машине кирчи жолдорубуз бар болчу. Ушу жерди могу имаратын салып туруп жаап алды. Ага караштуу дагы жанымдагы кошуна өкөттөн кысып, ушу азыркы убакта ушу жерде мен жабыкмын. Мамам ден соолугу чектелген, баспайт, 30 жыл мугалим болуп иштеген. Ушундай коркунучтарды келтирип, менен Коңурбаева Садия бизге аябай оорчундуктарды келтирип атат. Үйүбүз мурунку салабыз деген аял бул сатып кетти да башка аялгачы. Ал кыскартып эле, сүрөттөрүбүз да бар, кыскартып эле котлованын казып, бул кийин келип туруп кеңейтип салды. Бүт жабыштырып, бизге жабыштырып салды да. Эми өзүңүздөр көргөндөй, бул жер негизи 3 этаж салынган соң 3 метр отступать этип салыш керек эле. Бизге мамама көйгөй келтирген нерсеси сенин сууң мага кирип атат деп постоянно оорчундук келтирип, азыркы убакта мамам ошол нервтин азабынан жатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул канализациясы, чоң рестораны 3 этаж, 2 этаж чоң бизнес центр келип туруп менин канализацияма кошулуп, бул жерден мына көрүп атасыңар, бул труба, ошол аялдын трубасы Коңурбаеванын келип туруп бул жерден мага кошулуп, бүт видеолору бар, бүт доказательстволорум бар. Санэпидстанция, экотехнадзор, экологияга жазган. Ошондо бир ай баягы туалеттин зыңдары мындайынан атты. Айтып заявлениялар жазып атып, экинчи трубаны эптеп салдырттык. Ошон менен ушул көйгөй иштер менен мына эшикке чыксак дагы көрүнүп турат, жабыштырып салынган, могуларыбызга күн кирбейт, бүт жылда ремонт жасайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй, мына 1 метрге жетпеген жабыштырып салынган, 3 этаж салынган соң баягы мыйзамчылык айтуусунда, мыйзамдын айтуусунда 3 метр отступать этип салыш керек болчу. Сен сууң мага кирип атат деп күнүгө ызы чуу салып атат, жана дагы бизди сотко берип койду, выселенияга деп. Ушундай Чолпон Атанын ушундай көйгөй иштелерин карап бериңиздерди суранабыз. Сотко кайрылганбыз. 2015 жылы мамам сотко кайрылып, Каракол сотунда Бишкектен алып барып атып, 3 эмеге барганбыз. 3 сотко, акыркы сотко барбай калып, ошо нераспроттерин жаап салышканда, бул барып сүйлөшүп, ошол бул Коңурбай барып сүйлөшкөнбү, эмне кандай кылган, иши кылып эле канча жылдан бери ушул көйгөй иштерибизди каралбай атат. Могуну да канчадан бери ар жак бетинде эч ким жок, жашабайт. Ар жак бетине сал десем, бул да көйгөй келтирип атат. Бул түшүп туруп балдарымдын боякта ойнойт, балдарымдын башына түшсө ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Экотехнадзор каяка карады. Анан кышында келсем, боякка суусунун баары агып, баягы муз болуп калыптыр, жыгылып колумду сындырып ала жаздадым. Болгон бүт мэрияга кайрылганбыз. Буга уже документ жасалып, бүт баары жасалган. Мен документим бар деп болгон РОВДга да жаздык. Без моего ведома кирип туруп, биз жокту өзү кошулуп алды деп РОВДга жазсам, ишти жаап коюп атат. Кайра прокуратурага жазсам, кайра ишти жаап коюп атат. Прокуратурадан кайра башка следователь козголуп, ошентип өзү баягы РОВД дагы каралбай калып атат да, ушул иш абдан көйгөй иш болуп атат. Экинчи тарап Коңурбаева Садиянын айтымында бул имараттын жерин сатып алып, салаарда бардык документтер, тийиштүү адистер, кызматтар тарабынан каралган. Мындан сырткары коңшусу Мамбеталиева Аселдин апасынын имаратты курууга макулдук кагазын да алган. На строительство вот этого коммерческого помещения, до того, как я купила, везде соседи, особенно вот мать Тахырбашевой, везде дает разрешение на отход всего 1 метр.
1 метр. Все официально за это Пухой вот нотариусом заверено, что она 1 метр претензий не имеет. Вот 1 метр. Все написано. Она вот с госинспекции жайында келгенде, я вот это все показала. Они говорят, оказывается, они сами вот давали разрешение, добро, и теперь что они хотят, и они приостановили. Вот и все. А вот это у меня не было, я просто его нашла случайно в документах старых. А он был и вот этот вот опять начался сыр весь бор. Постоянно склоки, скандалы. То есть 1 метр жылганга сизге уруксат берген, а? Да. Жоқ, маған емес, что от строительства моего, я-то на своей сейчас территории стою. Всего метр. Там же 2 метра уже, не метр. А вот это то, что две комнаты барачные, в архитектуре, как мне объяснили, их должны были снести. Это, говорит, не ваше. Я говорю, значит, она мне продала, просто продала. Ағада заявление жасып за мошенничество десем, аны не разбирали. У меня заявление в 2018 году было написано. Аны даже на полпути метып, я не стала даже дальше до конца добиваться. Ошойдон қалды, да? Так, по вопросу вот с соседкой моей Мамбеталиевой Асель. У меня уже давно эти разногласия идут. Я с 2012 года их вообще не трогала. Но с 2012 года, как я начала стройку строить, у меня мать у нее тоже постоянно приходила, постоянно мне как-то мешала работать, да то рабочим там до такой степени доходило, что они обливали рабочих кипятком. Они мне жаловались, говорит, было мне дегенами. Она на моей территории же стройка шла, она приходила, постоянно скандал мне устраивала. Ошондодагы я всегда эжеке девелем он турчумун. Ангин, вот мы построили в 2013 году уже, в эксплуатацию все сдали. Я, как положено, у меня все технически этот прошел, мы красную книгу получили. Так что у меня с документами, с участком у меня полное, идеальное все. Как сказать, в норме, да? Все разрешения, разрешительные документы, все есть. А насчет того, что я им жить не даю, в общем, они мне жить не дают. Эң кызыгы, чоң имаратка жакын жайгашкан Мамбеталиева Асель жашап жаткан турак үйдүн 2 бөлмөсү Коңурбаева Садиянын менчиги. Имаратты салам деп жерин сатып алып жатканда ушул 2 бөлмөсү менен сатып алган. Кийин коңшусуна ошол бөлмөнү бузуп, короо жайыңды кеңейтип ал деп дагы ал 2 бөлмөнү дагы бермек болгон. Бирок эки коңшунун түшүнбөстүк жагдайы улана бергендиктен мыйзамдуу ээлик кылган бул 2 бөлмөнү бошотуп берүү боюнча дагы сотко арыз жазып кайрылган. Я их даже с 2012 года не трогаю. Я бы давно их выселила, честно говоря. Была время... До этого вот эта Асель Мамбеталиева, которая сейчас везде жалуется, она... Вообще ее видно не было до 2015 года. Ее как будто бы здесь и не было. Потом, как она появилась, у нас постоянно скандалы вот эти начались. И то со стороны ее. Как бы я ни проходила, она все время какую-нибудь провокацию говорила, мен брань, мат за матом, я просто уже устала. Она она сказала, говорит, отпишите мне вот эту квартиру. Я говорю, я ее купила. Купила Иманходжоевой Дамиры. Официально. У меня купля-продажа, все есть. Вот договор, купли-продажи. Что я купила официально. Барачный дом, 2 комнаты, 2,6 квадратурой. С этой землей. Технический паспорт тоже вот прилагается к этому. У меня технический паспорт есть. На этот барак. Вот технический паспорт есть. Вот этот технический паспорт я оригиналдарын вместе с земельным вот этим документом я сдала, когда мы последнюю уже госинспекции закрывали, красную книгу получали, и нам общую дали красную книгу. После где-то вот с 2015 года вот насчет вот этой двухкомнатной квартиры постоянно идет вот этот сыр-бор. В прошлом году, уже чтобы с ней не ссориться, я даже при соседях говорю, все, я тебе оставляю эту квартиру, только отстань от меня и вообще не терроризируй меня. Я хочу спокойно сидеть и работать. Затем, вроде бы она так пришла к этому, говорит, о, спасибо. Но опять же в этом году началось. Канчасы госрегистрде отуруп эметкенден кийин баягы коркунучтарды туудуруп атасың деп туруп кызыл китебимди берди. Мурун 1 китептен берчү экен, азыр 2 китеп берди. Бирок кыскартып берип коюшту да.
Анан бул комната мага кирди, аны мага проход кылып метип коюшту, берип коюшту. Сен проходуң болсун. Бирок мен бул губернаторго чейин ушул вопрос менен караколго барганда, силердин источник доход экен, эми апаңыз инвалид экен, бул 40-жылдагы үй болсо уратпай эле ошо ойдон иштете бериңиз деди дагы. Ошон менен эмнеге биздин артыбыздагы жер турса, мен биякты уратышым керек. Ал сервитут жер, мунун да жери эмес, менин да жерим эмес. Скорый помощь, пожарный, негизи Кудайым бетине ар кылсын, пожар болсо бояка бир машине доступ жок. Ортодо жабыкмын. Анан мен документим бар, билгениңди кыл деп баягы тууган аркылуу кандайга жасашты булар билбейм. Ал эми бизге экинчи кайрылган Талайбеков Талантбектин арызы боюнча карасак, бул жаран Коңурбаева Садияга тийиштүү мурунку Бермет азыркы конок кафесин ижарага алышкан. Сүйлөшүүлөргө ылайык кафенин ичиндеги эмеректери ашкана жабдыктары менен алышкан. Мен кайрылуумдун себеби Мусай Жаныбек экөөбүз ушу 24-жылдын майдын 25-inde ушул артта турган конок кафесин сентябрдын 25-ine чейин ижарага алганбыз. 3 айга ижарага алгандын акчасы $6,000 алганбыз. Ал болсо полный нотариус аркылуу келишим түзүлгөн. Арадан канча бир ай, 2 ай иштеткенден кийин примерно июлдун 29-unda Бишкек Чолпон атанын роудусунан келип кафени опечатать этип салышкан. Опечатать эткенин себеби бизге чейинки арендататорлордун эмерегин болгон ошо оборудованиясын алып эшикке кууп чыгып салыптыр да. Анан ошо соттун чечими менен келип, ошо ичинде почти бир 50% эмерек жанагы кухнядагы болгон оборудованияларын алып чыгып кетип калышты. Ошого байланыштуу биз дальше иштеткенге уже эмебиз калбай калды да. Ошол менен анан Садия эжеге кайрылдык. Эжеке биз эмне кыласыңар? Биз дальше иштете албайбыз. Почему? Потому что оборудованиянын жарымын алып кетип калды. Зал полупустой болуп калды. Анан кухнядагы дагы көп нерселерин алып кетип калган да. Десек, билбейм, билгениңерди кылабыла деди. Анан ошол менен биз Чолпон атанын роудусуна барып заявление жаздык. Заявление жазганбыз. Арадан 4 ай өттү. Эч нерсе жыйынтык жок. Чолпон атанын роудусуна чалсак, прокуратурадан изинде издеп, ошактан бизге кагазды бербей атат, делону дейт. Эгер ошо прокуратурадан берилсе эле биз очный ставка кылып эле давно эле сотко өткөзүп жибермекпиз дейт. Аренда акысы ошо $6,000 деп сүйлөшүлгөн. Башында ал видеодо бар, акчаны санап, эсептеп болуп атканы. Анан нотариуска барып, именно ошол аренданы законный түрдө кылып атканда, бул Садия эже $3,000 деп жазып коюптур болчу. Анан мен эжеден сурагам, эжеге эмнеге биз $6,000 алсак $3,000 деп жазып койдуңуз десең, мен налогум көп чыгып кетет. Силерде видео доказательство турбай $6,000 алып аткан. Биягын мен өзүм бүтүрөм деп ошондой кылып койгон да. Анан ошол алып атканда дагы ошо полный видеодо бар, ошо кайсы эмеректер бар, эмнелер бар, ошонун баары ичинде бүт баары. Анан акт прием передача менен дагы полный кашыкка чейин жазып, полный принимать этип алганбыз. Да, я Мусаев Жаныбек Сулайманкулович, 1994 года рождения, в городе Чолпон Ата. На сезон с 20 мая до 10 сентября арендую кафе со всеми оборудованиями, с приемом передачи, с договором аренды за $6,000. У меня долгов не остается, аренду плачу полностью и сразу. Я Конурбаева Садия Шарафидиновна, я владелица этого кафе Бермет, а ныне сейчас конак. Я беру у Мусаева Джаныбека $6,000, полную сумму за весь сезон с 20 по 10 сентября. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Получается, эгер эсептей келсек, ошол $6,000 аренда, анан почти 400,000 продуктусу жөнүнө күйүп кетти, потому что иштебей туруп калдык да бир жума. Эжени күттүк, ответин күттүк, эмне кылат, кандай кылат деп.
Анан биздин ошол ожидаемый доход да, биз дагы ошо атайын ушактан акча табайлы, иштейли деп келгенбиз да, анан ошол дагы получается биз сезонду потеряли да. Именно сезон разгар башталганда ушинтип кафени жаап салды да. Ай, ошол Садия эже эмне деп түшүндүрмө берет? Садия эже деген неустойкоңарды төлөп берем, канча бир 30 миңби 20 миң деди да. Аякта 30 миң 20 миңге мисалы үчүн азыр бир койдун эти да келбейт да, ачыгын айткандачы. Неустойкоңарды төлөп берем, дальше иштей бергиле деди. Анан биз айттык, эжеке биз кантип дальше иштейбиз? Кафе, во-первых, опечатанный турат. Во-вторых, ошол почти полупустой болуп калды, эмне менен иштейбиз? Болбосо оборудованиясын алып келгиле дедик. Оборудованиясын алып келгенче уже сезон бүтүп калган да. Анан ошо менен эжеге эле айтканбыз, эже биздин кеткен чыгымдын баарын ошо төлөп берип коюңуз, болду. Тынч эле эки жакка чачырайлы десек, билгениңерди кылалы деп койду да. Менин билишим боюнча ошо мурунку арендаторлордун имуществосын присвоение деп айтып коет экен, ошондой кылып туруп анан бизге кайра ошону эле арендага берип атпайбы? Аны башында бизге айткан эмес да. Ушундай могу жарымдан көбү деген мурунку арендаторлордуку любой время алып кетип калат, силер ошого макулсуңарбы, макул эмессиңерби десе биз ойлонмокпуз да ошо кафени ижарага алып аткандачы. Алып кетип калса биз кантип иштейбиз? Может ошол жерден ошо тактап ошону айтканда биз может ойлонуп башка кафени алмакпыз. Биз чын жерден, ак жерден жөн эле мындайча айтканда экөөнүн ортосундагы биз эме болуп калдык да. Экөөнүн чечилбеген нерсесин айынан биз убута кеттик да бизгечи. А прошлогодние турки, они когда сбежать хотели, я их поймала, вот так они мне год не приходили, и вот уже подождали, когда кто-то возьмет, и, в общем, они будут пользоваться этим имуществом. И они под статью подогнали. Пользование чужим имуществом. Я говорю, извините меня, я наоборот ваше имущество все сохранила, а то я ешке чыгарып коймок, мне тоже нужно работать. А анан кийин ошолорду коркутуп тур балдарды. Как мне они звонили, сказали, говорит, или вы пойдете соучастниками дегенде булар тигилер менен кошо заявление жасат мага. Ну а заявление жазганда эмне деп жазат? Но им кто-то подсказал, что на 5 миллионов за ущерб. А потом, когда мне позвонили, я сказала, говорю, вас кто гонит? Алар менен эмне барат атасыңар? Сезон только начался в августе, иштей бербейсиңер, балдар, вы что делаете десем? Нет. Просто хотели, я говорю, вы что, по-простому хотите просто заработать деньги 5 миллионов? А потом до меня дошло, я перед этим как раз я на квартиру кредит брала большой, я заявку делала. И Джонни, и Талайбеков, они знали, что я заказываю 8 миллионов. Тоже можете проверить в Айльбанке. Они, оказывается, уже мои деньги начали пилить. Аллах степчи. Я говорю, насколько это человеку? Мен аларга наоборот, на поводу. Что хотите, посуду купила. Шашлычную за $1000 сделала, железо поставила. Оно мне не нужно было. Мен иштебедели коймокмун. Все сделала, они вот так взяли, просто кинули, да, и плюнули в душу и ушли. Биздин телеканал бул боюнча райондук ички иштер бөлүмүнө жана прокуратурага кайрылдык. Прокуратурадан комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми облустук ички иштер бөлүмүнөн териштирүү жүрүп жатканын кабарлашты. 2024 жылдын 1-август күнү Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнө Ысык-Көл районунун Кара Ой айылынын тургуну 1989 жылы туулган ТТ аттуу жаран арыз менен кайрылган. Арызында ал 2024 жылдын 20 май күнү КС аттуу жаран өзүнө тиешелүү кафенин ичиндеги эмеректерди, ашкана жабдыктарын жана башка буюмдарды өзүндүкү деп көрсөтүп, алдоо жолу менен $6000 ижарага бергенин билдирген. Бул факт Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштуу бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө КСга карата көрсөтүлгөн кылмыш боюнча жоопко тартуу үчүн жетиштүү далилдер топтоло электиги жана кылмыш ишин 2 айлык тергөө мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу бул иш 2024 жылдын 7 октябрь күнү Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 246-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунун негизинде өндүрүштөн убактылуу токтотулган. Учурда кылмыш ишинин тергөөсү жандандыруу максатында материалдар Ысык-Көл райондук прокуратурасына жөнөтүлдү. Бул иш боюнча тигил же бул тараптыкы туура дегенден алыспыз. Мында сот органдары гана тиешелүү чечим кабыл алышы керек. Эдил Мерисбек, 7 канал, Ысык-Көл облусу.